Союзунда. Аузубиллахиминашайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва акибату лил муттақин. Ва салату ва саламу аля расулихи асхабихи аджмаин. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, биз бир канча убакыттан бери сиздерге мына ушул ислам түшүнүктөрүнүн тегерегинде сухбат кылып келатабыз. Жана мына ушул түшүнүктөр бүгүнкү чиеленишкен учурда биз өзгөчө бул маселелерге тыкан мамиле кылышыбыз керек. Биз сиздерге чыгып атканыбыздын дагы бир усулу, биз эч кандай арабча аят, араб тилинде бир хадистерди далил кылып алып келген убакыт кетирген жокпуз. Анын үчүн атай илимпоз, машхур болгон биздин брадарларыбыз бар. Биз бүгүн болгон өзүбүздүн катардагы интеллигент катардагы мына ушул сиздерге окшоп окуп билгенди гана билген адам катары окуган, чокуган, билгендерибиздин баарын ортого салуудабыз жана силердин фотоңардын өткөрөбүз. Катасы болсо оңдойсуздар деген максаттабыз. Бүгүн китептер темасына токтолобуз. Анткени мына ошол Аллах субхану ва тааладан түшүрүлгөн китептердин тегерегинде дагы философиялык жана атеисттик дүнүйө таным ар түрдүү миш-миштерди чыгарып адамдардын пикирин ушундан да чачыратып ийген. Биз айткан жанагы ислам тартиптеген имандын 6 категориясынын бири китептерге иман келтирүү. То есть Аллах субхану ва таала адамдарга пайгамбарларды өзүнүн рисаласы менен, өзүнүн дини менен жиберүүдө китептер менен да камсыз кылган. Пайгамбарлар келип аны айтып кое бере кетип, алар өлгөндөн кийин ал дин өлүп калган эмес да. Ал дин фиксация болгон жана бекитилген акыбалда, ошо адамдардын турмушуна жана мөр коюлуп бекитемин дейт го, ошо бекитилген акыбалда китеп сүрөтүндө калтырылган. Мына ошол китептердин Аллах Тааладан түшкөндүгүнө биз иман келтиребиз. Бардыгы эле китептер эмес. Арасында адамдар жазып алгандагы динге шылтанган китептер бар, аларды биз албайбыз. Мисалы үчүн биз таналган китептер саналуу гана. Мисалы үчүн Библияда өзү бир 60тан ашык китеп Библияга кирет. Мисалы үчүн эски келишим, эски осуят деп коюшабы. Ветхий Завет, Библия 2 бөлүктөн турат, жана Новый Завет. Новый Завет жаңы келишим, жаңы осуят. Эски осуяты бул ошо Муса алейхисаламдын тарикаты, ал эми жаңы осуяты бул мына ошол Иса алейхисаламдын тарикаты. Эң кызыктуусу мына ошол динди саясатташтырып, динден мына ошол саясий табияты жок диндерден саясий табиятты чыгаруу долбоорунда Иудея дини, ошо мурдакы эски осуят, жаңы осуят тарабынан Иса алейхисаламдын коому тарабынан кабыл алынат. Муса алейхисаламга түшүрүлгөн дин этикад кылынганы менен, аны моюнга алганы менен, тан алганы менен дин катары эски осуят ээлери, ошо Яхуди дининдегилер христиан динин тан албайт. Секта деп эсептейт. Христиан динин гана эмес, ислам динин да тан албайт. Бул да секта деп эсептейт. Ага кошулуп христиан дини дагы ислам динин тан албайт. Саясий маселеде алардын поптору биздин молдолорубуз менен кучакташып көрүшө бергени менен, бирок этикад маселесинде келгенде биздин динди алар тан албайт. Аны эгерде биздин динди, ислам динин алар тан алса, анда ислам дининин негизги китеби болгон Кур'ан-ы Каримде алардын жамааттары жоюлуусуз сунуш кылынат Кур'анда. Мына акыркы сөз, ушуга итаат кылыңыздар, ушуга моюнсунуңуздар, мурдагы дин токтоду деп Аллах Тааланын өкүмүн тан алууга булар муктаж болот. Ошондуктан жөн эл көрсөңгө кучакташып, өбүшүп, бир столдо отуруп саясий маселени чечкендей болгону менен чындыгында бул өтө чоң чечилбеген маселе. Демек, китептер маселесине келе турган болсок, мына ошол китептер ар бир бардык эле китепке иман келтириле бербейт, ишениле бербейт. Айтпадык, ушул Библияда 60тан ашык китеп киргени менен, анын ичинде саналуу гана китептерге иман келтирилет. Тагыраак айтканда, Тора, Забур, Инжил, Псалом, орусча айтканда Тора, Забур бул Псалом, жана Инжил, Евангелие. Мына ошо 3 китеп Аллахтан түшкөндүгүнө Аллах субхану ва таала өзү күбөлүк берет. Пайгамбарыбыз күбөлүк берет. Калган китептерди ошол кездеги сахабалар, ошол пайгамбарлардын сахабалары, апостолдор, кийинки артынан ээрчигендери жазган китептер болушу мүмкүн. Библиянын составында андай китептер көп. Ал эми анын ичиндеги ошо Аллах субхану ва тааладан түшкөн китептер ошо Тора, Инжил, Забур деп биз этикад кылабыз. Эми бирок бул китептерге ишенүү деген ошо иман маселесин, ислам тартиптеген иман маселесин дагы бир орчундуу, устуну болгонуна карабай туруп биз ал китептер менен жашабайбыз. Вот караңыздар, эң кызыктуу жери ушул жерде. Биздин элдин башын кээ бир сектанттар ушуну менен да айлантат. Мына Кур'анда деп атат, Аллах Таала китептерге иман келтирүүнү буйурду. Демек,
ишенүүнү буйурду. Демек силер биздин китептерибизге ишенишиңер керек дейт. Сектанттар бир жылдар ушинтип биздин көп мусулмандарыбыздын башын айлантырганын биз билебиз. Бирок буга жооп бериш башкача. Биз ал китептердин Аллахтан түшүрүлгөнүнө ыйман келтиребиз. Ишенүүгө мажбурбуз. Антпесек, Инжил, Тора, Забурду Кудайдан түшкөн эмес десек, биз капыр болуп калабыз. Кудайдан түшкөн. Бирок ал китептер менен биз жашабайбыз. Анткени бизге Аллах субханаху ва таала акыркы китеби Кур'ан-ы Карим менен жашоо буйрулду. Ошон үчүн Кур'ан-ы Карим менен жашаган үчүн биздин үммөт мусулман үммөтү деп аталат. Ошон үчүн биз башка үммөттөрдөн, башка пайгамбарлардын, мурдагы пайгамбарлардын, мурдагы үммөттөрүнөн биз ошонубуз менен айырмаланабыз. Биз өзүбүздүн акыркы китеп менен жашаганыбыз менен. Алардын ичинен кимдир бирөөлөр биздин китепке өтө турган болсо, мусулман болуп эсептелет. Демек, китеп ээлери деп Аллах субханаху ва таала эркелетип айткандыгы дагы мына ошол эски осуят менен жаңы осуят ээлери. Тора, Инжил, Забур ушу 3 китептин үммөттөрү эркелетип Аллах субханаху ва таала китеп ээлери өзгөчө алардын акылына ишарат кылынганда китеп ээлери акылыңарды иштетпейсиңер, мына жериңерди карабайсыңар, мына жерде мындай деп турат го, мына ишараны байкабайсыңар деп мына ушул эркелетип айткан жери. Эми биз Аллах субханаху ва тааланын китептерине ыйман келтирүүдө мына Бакара сүрөсүндө да ушундай аят бар. Сага түшүрүлгөн жана сага чейин түшүрүлгөндөргө ыйман келтирилген деп атат. Сага түшүрүлгөн бул Кур'ан жана сага чейинки түшүрүлгөндөр дегени бул ошол Тора, Инжил, Забур мына ушуларга ыйман келтиргендер деп атат. Эми өзгөчөсү сага түшүрүлгөн Кур'анга ишенүү турат. Кур'анды бул китепке ыйман келтирүүдө мурдакы китептерге ыйман келтирүүдөн айырмасы Кур'ан-ы Карим Аллах субханаху ва тааладан түшүрүлгөндүгүнө, Жибрил алейхиссалам аркылуу түшүрүлгөндүгүнө, пайгамбарыбызга түшүрүлгөндүгүнө жана пайгамбарыбыз тарабынан жазылбагандыгына жана бул китеп кыяматка чейинки өкүмү жетерлигине жана бул китеп Аллах тааланын сөзү экендигине жана бул китеп бүт чечимдерге, бүт проблемаларга чечим берерине ыйман келтирүү жана ошого ылайык амал кылуу. Мына ушулардын бардыгы Аллахтын китебине ыйман келтирүү деп эсептелет. Эгерде мына ушулардын кээ бирлери ишке ашпаган болсо, бул ыйман келтирилди деп эсептелет. Мисалы үчүн, ооба Кур'ан Аллахтын сөзү, ооба Кур'ан Аллахтан түшүрүлгөн, биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга түшкөн. Бирок мен Кур'ан менен жашабайм десе, бул ыймандуулук деп эсептелбейт. Эң орчундуу жана коркунучтуу ушунда турат. Биз Кур'анды Кудайдан түшкөн дейбиз, өбөбүз, ардактуу жерге коебуз, аны миңдеген акчаларга басып чыгарабыз, элге таратабыз, бирок өзүбүз аны менен жашабайбыз. Бул ыймандан эмес. Мен ушинтип айтат элем. Балким терикпесин, менин ыйманым жокпу дебесин, ошол китептин өзүн карап көрсүн. Ошол өздөрү чыгарткан китепте ушундай жазылып турат. Сага түшүрүлгөнгө ишенгендер. Ишенгени деген ошого ылайык жашагандары. Мына ошондой. Демек бүгүнкү күндө ыймандын белгиси Аллах субханаху ва тааланын китебине ылайык жашоо.